Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кадыршаевич, мен Солтабаева Назгул Канаевна, Кыргыз Республикасынын жараны октябрда өткөн окуядан кийин силер берген убадаларды эске алып, силерге чоң өтүнүч менен кайрылып жатам. Мен Амиржанов Акрамжан Именхожоева Фируза менен партияда агитатор болуп иштегем. Мекеним биринчи иштегенибиз мекеним Кыргызстан. Мекеним Кыргызстанда иштеп жүрдүк. Эми ошо айлыктарыбызды деле жөн бербей, аркасынан жүгүрүп түшүп, кайрылуу сураткандай суратышып, ушундай кылышкан. Бирге эми мында бирге партияда иштеп аттык. Иштеп аткандан кийин мен айттым, Фируза Акрам, мага акча керек болуп атат. Мен айлыгым эсебинен болсо дагы берип тургула. Мен ушинтип күйөөмдү операция кылдыртып алайын десем, үстүмөн күлгөнсүн, акча жок, андай мындай деп мага ушундай бир эме көчөдө жүргөн бир эмеде кылып мамиле кылып коюшту. Анан мен үйгө келип отуруп ойлонуп, эмнеге мага мындай кылса мен буларга иштеп берет экенмин деп, мен башка партияга өтүп кеткем. Менин аркаман 7 кыз өтүп кеткен агитаторлор. Андан кийин эле Токмок шаарынын криминальный балдар партиясы менен булар баары бирге да, булар бирге деген партия. Андан кийин мага түшкө жакын эле сообщениялар келип баштады. Сен эгерде кайтып келбесең, биз деген кыздарды кошуп алып келип кайтып келбесең, биз деген сенин күйөөңдү керек болсо 100 жолу операцияга апарып, 100 жолу алып келесиң. Биздин колубуздан келет. Сен бизди билесиң. Биз деген врачтардын баарын тааныйбыз. Биз деген ошентип сүйлөшүп коебуз деп ушинтишти. Как вы Акраму сделали, он вам также сделает. Так что давайте лучше тихо, мирно вместе зашли, вместе выйдем. Я вот сейчас Акраму позвонила, я же говорю, ему голосовой отправила Кристину. Он говорит, с каким лицом они приходили, говорит, вчера. Я, говорит, раз они так, говорит, пускай, говорит. Я, говорит, сделаю так, чтобы, говорит, 100 раз тогда ездили на эту операцию. Ошондон кийин мен коркуп, сразу кечке маал барып, Токмок Нуровдусуна барып отурсам, Чокоев Кайрат деген келди. Чокоев Кайрат келип, мага угрожать этип, мен сен менен сүйлөшөм, могу выбор бүтсүн да, мен сага көргөзөм, сен эмне кыйын болуп атасың деп ушинтип мага Токмок ошол жерден угрожать этип кетти. Ошондук мен заявленияны жазып, ошо менен чыгып баратсам, ошо ышкырып чыгып, көрөсүң, сен дагы көптү көрөсүң деп бир жакка басып келатканда, мен акырын качып алып кетип калдым. Эми бул Чокоев Кайраттын үстүнөн дагы бир бала турат. Урмат Самаев деген булардын да үстүндө. Ал да ушундай криминальный эмелерден бар эле. Анан биз канчага чейин ушинтип, ушундай болот экен, ушинтет экен, биз канчага чейин ушинтип коркутуп, үркүтүп биз жашашыбыз керек экен. Урматтуу Камчыбек Кадыршаевич, сиз бергенсиз интервьюңузду мен телевизордон көргөм, что мындан кийин криминал деген жок болот. Криминалисттер силерди коркутуп, үркүтсө, силер кайрылгыла, мына биз чечип беребиз деп сиз айткансыз. Ошолордун баарын мен эске алып, Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кадыршаевич менен ошон үчүн силерге кайрылып атам. Биз Токмок элине, ошо Токмокко силерди ушундай эмелердин көйгөйлөрүбүздү чечип берет, ушулар бизди коргойт деп мен ушу үмүт менен силерге кайрылып атам. Эми мына ушу 2 күндөн бери ишенсеңер менде уйку жок болуп калды. Кайсы маалда кирип келип эмне кылып берет деп
emede oturup kaldım da mençi oynanıpçu emi kançaga çeyin uşintiп meni korkup жүрөtkөнүн men билбейм.